11 каналында кечки жаңылыктар, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Бишкекте 2 аскерге ок атылды. Улуттук гвардиянын ок жеген жоокерлердин бири каза таап, экинчисинин өмүрү кыл учунда турат. Кабулдагы кезектеги жардыруу адам курмандыктарын алып келди. Соңку кезде Ауганстанда кырдаал кайрадан курчуй баштады. Жана Кыргызстанда митингдерди чектөө мыйзамы парламент кароосуна коюлду. Ички иштер министрлиги чет элдик каржылаган акцияларга тыюу салууну сунуштоодо. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында кийинирээк Бишкекте улуттук гвардиянын номер 714 аскердик бөлүгүнүн бир аскери атып өлтүрүлдү. Дагы бир жоокер оор жаракат алып, учурда бейтапканада. Каза тапкан аскердин аты жөнү такталды. Ал Тоң районунун тургуну Азамат Асылбек уулу болуп чыкты. Ок анын курсак тушуна тийип, алган жаратынан жакшы боло албай бүгүн эртең мененки 7-де көз жумду. Дагы бир аскер Мариповго 3 ок туура келген. Учурда доктурлар анын өмүрүн сактап калуу аракетинде. Бул эки жоокерлерге күзөттө турган дагы бир аскер Аскар Мейкин уулу ок атканы айтылууда. Ал өз кесиптештерине эмнеге ок аткандыгы жана окуянын чоо жайын аскердик прокуратура тарабынан иликтенүүдө. Эралык темада бүгүн Ауганстандын борборунда жардыруу болуп, бир киши каза таап, кеминде 4 жарадар болгону айтылууда. Жардыруу аба майданга алып барган шосседе болгон. Соңку кезде Ауганстанда кырдаал кайрадан курчуй баштады. Октябрда АКШ президенти Обама 2017-жылга дейин АКШ аскерлерин Ауганстандан чыгаруу планынан баш тарткан. Ал эми Британия болсо Ауганстандагы аскердик операцияларын былтыр жыйынтыктап, бирок талиптер кайрадан баш көтөргөндөн улам аскерлерин Гилмен провинциясына жөнөтүп жатат. Кийинки жылдан тарта Кыргызстанда милициянын ишин баалоо ыкмасы өзгөрөт. Ички иштер министрлиги жарандардын милицияга ишенимин арттыруу максатында алардын ишин баалоонун жаңы критерийлери иштелип чыкканын билдирет. Ага ылайык көз карандысыз сурамжылоо жүргүзүлүп, тартип коргоо органдарынын ишине баа берилет. Белгилеп кетчү жери, Ички иштер министрлиги айыл жерлеринде милицияга мурдага салыштырмалуу ишеним көбүрөөк деген пикирде. Бирок эске салсак, буга чек реформа жана анын жыйынтыгы үчүн биримдиги буга каршы мазмунда билдирүү менен чыккан. Биримдик жүргүзгөн анализге ылайык сурамжылоого катышкандардын 55% милицияга ишенбей турганын билдиришкен. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Ирак армиясы соңку 1,5 жылдагы ислам мамлекетине каршы күрөштөгү ири жеңишин белгилөөдө. Ирак аскерлери Анбар провинциясынын борбору Рамади шаарын согушчандардан бошотту. Ислам мамлекети согушчандарды 1,5 жыл мурун Ирактын түндүгүндөгү жана батышындагы ири аймактарды басып алган эле. Рамади шаарындагы көзөмөлдүү согушчандардан тартып алууга Ирак армиясы бир нече апта коротту. Ал арада Америкада жарандар табигый кырсык кесепеттери менен күрөшүүдө. АКШда өткөн аптада торнадо, куюндаган шамал жана суу ташкындары 40 адамдын өмүрүн алды. Бир нече торнадо болгон Техаста эле 11 адам каза тапты. Кышка мүнөздүү эмес ашыкча жылуу аба ырайы куюндаган шамалды күчтөп ийгени айтылууда. Куюн жолдо кетип бара жаткан машиналарды ала салдырып четке сүрүп чыккан. Иллинойс менен Миссуриде суу ташкындап көтөрүлүп, бул аймактарда да кеминде 11 адам селден каза тапты. Ал эми коңшу Казакстандын көк жалтаң, муз жана бороондон улам 7 облусунда автотранспорт үчүн жолдор жабылды. Чыгыш Казакстан, Жамбыл, Акмала, Павлодар, Караганда, Түштүк Казакстан, Актюбинск облустарынын айрым участкаларында жол жабык. Көпчүлүк аймактарда кечээ киргизилген чектөөлөр толугу менен алына элек. Синоптиктер Казакстанда бүгүн да бороон, чапкын жана туман болорун эскерткен эле. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз кийинки бөлүктө. Кытай антитеррордук мыйзам кабыл алды. Ага ылайык өкмөт адамдардын жеке маалымат алмашуусуна көзөмөлдүк кыла алат. Митингдерде байланыштуу Ички иштер министрлигинин жаңы мыйзам долбоору укук коргоочулар сынына кабылды. Студиянын коногу түрмөгүндө бул туурасында укук коргоочу Азиза Абдрасулова менен Маек, Өзбекстанда аткаруучу Юлдуз Усманова бийлик көңүлүн алуу менен аракетин улантууда. Бул жолу ырчы президент Каримовду падышага теңеди. Кытайда жаңы кабыл алынган террорчулукка каршы мыйзам дүйнө коомчулугунун сынына кабылды. Мыйзамга ылайык технологиялык компаниялар өкмөттө маалыматты чечмелөө ачкычтарын берүүсү шарт. Ошондой эле медиа жана социал түйүндөрдө теракттын деталдары тууралуу маалымат берүү чектелет. Жарандардын жеке маалымат алмашуусунда көзөмөлдүк кылууга умтулуп жаткан Кытай өкмөтүнүн бул демилгеси батыштын сынына кабылды. Бирок адам укугу жаатында абалы анчейин Кытайдагы бийлик Синьцзянь уйгур автономдук облусунда ичкичилер тарабынан коркунуч бар экенин белгилеп жатышат. Бул жарандардын коопсуздугу үчүн алдын ала чара экендиги айтылууда.
Көрсөтүүнү улантабыз. Кыргызстанда Ички иштер министрлиги четтен каржыланган митингдерге чек коюу тууралуу мыйзамды парламент кароосуна койду. Мыйзамга ылайык чет элдик гранттар эсебинен ири чогулуш жана жыйналыштарды уюштурууга жана өткөрүүгө тыюу салынат. Ошондой эле уюштуруучулар митинг катышуучуларын жана каржы булактарында мындан ары ачыктап алдын ала көрсөтүүсү милдет. Мыйзамга баш ийбеген кадимки жарандарды 2 кызмат адамдарын 5 жана юридикалык тараптарды 15 000 сомго чейин айыппулга жыгуу каралган. Бул демилге тегерегинде студияга укук коргоочу Азиза Абдырасулованы чакырдык. Саламатсызбы, студияга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Айтыңызчы, сиз бул мыйзам долбоору менен таанышууга үлгүрдүңүзбү? Чын эле сиздер айтып жаткандай баш мыйзамга каршы келе турган жоболор барбы? Болсо аргументтеп бересизби? Албетте биз бул мыйзам долбоору менен тааныштык. Бул мыйзам долбоорундагы жаңы киргизилип аткан кошумчалар, толуктоолор Конституцияга түздөн түз каршы келет. Атап айтканда, мисалы үчүн Конституцияда тынч жыйындарга катышуу, аларды өткөрүү ар бир жарандын укугу, ал эми маалымат берүү, ошол орусча уведомление деп коет. Ошо маалымат берүү ар бир жарандын укугу катары, ал милдет эмес укугу катары болгондо, ал эми бул жаңы мыйзам долбооруна караганда финансылык каржы кандай, мисалы үчүн баягы плакатты кимден сатып алды, эмне менен жазды, ошол канча сом акча кетти дегендей маалыматтарды берүүнүн өзү бул деген маалымат берүү болуп калат, дагы Конституцияга түздөн түз каршы келет. Кыргызстанда жылына жүздөгөн митингдер өтөт. Ошол митингдердин табияты кандай? Атайын пландалып максаттуу уюштурулгандары көп болобу же баягы стихийно деп коебузго, ойдо жок жерден митинг акция болуп кеткен учурлар көппү? Анализ кылып көрдүңүздөр беле? Биздин уюм 2003 жылдан бери Кыргызстанда ушу пикет митингдер кандай шартта өтүп атат, адам укуктары сакталып атабы, ошол эле убакта пикет митингдердин катышуучулары өзлөрүнүн милдеттерин так аткарып атабы, бул тынч жыйындар тынч маанайда болуп атабы же болбосо кандайдыр бир күч колдонууга айланып кетип атабы деген ошондой суроолорго жооп издөө үчүн биз 2003 жылдан бери өзүбүздүн байкообузду жүргүзүп келебиз. Мына 2014 жылга салыштырмалуу 2015 жылда саясий маселелер боюнча пикеттерден караганда социалдык маселелер боюнча, свет маселеси, турак жай маселелери, жер маселелери боюнча пикет митингдер көбүрөөк болуп атат. Эми алардын көпчүлүгү стихийно же болбосо спонтанный деп коебуз. Атайын маалымат берилбей эле чыккандар дагы бар. Бирок мыйзамдын негизинде маалымат бергендер дагы болуп атат. Анан ушу 2015 жылы карыз алгандар, заемщиктер деп коебуз, кредит алып, анан ошо кредиттин акчасын төлөй албай үй жайынан айрылгандар дагы пикет митингге чыкканга аракет кылышты. Бирок бийлик тарабынан ошол ар түрдүү топторго ар кандай мамиле болуп атат. Ички иштер министрлиги учурда саясий митингдерге карата мыйзамдык чектөөлөр киргизип жатат өңдүү. Бул демилгеге эмнеден кабар берет? Бул деген эми саясий митинг, анан саясий эмес митинг дегендин өзү туура эмес. Бул жарандардын тынч жыйындарга болгон укугу, бул саясий укуктарга кирет дагы. Ошол тынч жыйындардын бардык түрү, пикет, митинг, жөө жүрүштөр жана башка түрлөрү бул саясий акцияларга кирет. Ошондуктан Кыргызстандагы болуп аткан баягы тынч социалдык маселе менен болобу, балдардын укугу кандай маселе менен болбосун, бул саясий укуктарга кирет дагы. Аны саясий укук же болбосо саясий эмес деп бөлгөндүн өзү бул адам укугун түшүнбөгөндүк да. Ал эми чектөө киргизүү деген бул саясий пикет митингдерге киргизген деген баягы мен айтып кеткен эле жалпы бардык тынч жыйындардын баарына чектөө киргизүү деген менен бирдей кабыл алсак болот да. Кыргызстанда митингдерди өткөрүүнүн өзгөчө формасы десек да болот, түрү пайда болуп калды да. Бул боз үй тигүү, жол тосуу, атка минип алып коомдук тартипке көзөмөл салган милицияга баш ийбөө, аны жөөлөө көрүнүштөрү маалым. Бул нерсе өзү канчалык мыйзамдуу нерселер? Биз мындай тынч жыйын дегендин түпкүлүгүн түшүнүшүбүз керек да. Тынч өзү аталган айтып турат, тынч. Ал эми эл аралык стандарттар боюнча кандай жыйындар тынч деп аталат. Бул баягы күч колдонуу жок, баягы отсутствие насилия деп коет орусчасынан айткандачы. Күч колдонуу жок, бирөөнүн кадыр баркына шек келтирбеген, бирөөнүн кадыр баркын тебелебеген, кимдир бирөөгө карата күч колдонбогон митингдер тынч болот. Эгерде ошол тынч маанай жок болсо, мисалы үчүн колуна таш алып ыргытып баштаса, же болбосо чоң трассаны тосуп баштаса, же атчан келип алып баягы милиция кызматкерлерине коркутуп үркүтүү болсо,
болбосо бул деген тынч маанайдагы митингге кирбейт. Ал өзү башка мыйзамдын жоболору менен жөнгө салыныш керек. Ал эми тынч закон о мирных собраниях деп 2012 жылы кабыл алынган, ошол мыйзамдын алиги авторлорунун бири ошол мыйзамды жазганга түздөн түз катышкан киши катары айтам. Ошол мыйзамда ошо күч колдонуу дээрлик жокко чыгарылганда, ошол убакта милиция менен жарандардын ортосундагы карама каршылыкты биз жокко чыгарганга аракет кылганбыз. Милиция тыюу сала албайт, жергиликтүү бийлик ага тыюу сала албайт. Тыюу салуу тынч митингдерди чектөө бул соттун гана чечимине ылайык болуш керек деп атабыз. Бирок ушул жагдай, ушул норма бүгүнкү күнгө чейин иштебестен милиция кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик тарабынан эле чектөө салынып коюлуп атат дагы. Соттун чечими бүгүнкү күнгө чейин бир дагы биз соттун чечими менен тыюу салынган мындай мисал жок да Кыргызстанда. Демек бул бүгүнкү күндө ошол биз баягы Венеция комиссиянын экспертизасынан өткөн, абдан эл аралык деңгээлде жогорку бааланган мыйзам бүгүнкү күндө ошо именно милиция кызматкерлери, жергиликтүү бийлик кызматкерлери тарабынан аткарылбай келатат. Рахмат, акыркы суроого жооп берсеңиз, адам укугу жаатында митингдин ролу кандай? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Бул митинг деген мындай да, митингдин негизги максаты көп ойлойт да, ошо митинг менен биз бир баягы чечилбей аткан маселени чечип алабыз деген ой. Бул өзү баягы митинг пикеттердин катышуучулар тарабынан туура эмес ой жүгүртүү да, туура эмес түшүнүү адам укугун. Бул пикет митингдер эмне үчүн керек? Баягы чечилбей аткан маселени, ошол жарандардын кандайдыр бир көйгөйүн, мүшкүлүн, проблемаларын коомчулукка жеткизүү. Бул пикет митингдин негизги эле максаты ошол өзлөрүнүн чечилбей аткан көйгөйлөрүн коомчулукка жеткизип, пикет митинг аркылуу, ошол убакта журналисттер аркылуу, анан коомчулук өзүнүн баасын бериш керек да. Ал эми бүгүн болсо көп ойлошот, биз пикетке митингге чыксак ушул маселе чечилет деп. Жок, андай ойдон алыс болуш керек. Бул ар кандай чечилбеген маселени, ар кандай оор проблемаларды бул али укуктук талаада чечилиш керек, сот чечиш керек, же болбосо ошол эле милиция кызматкерлери жана прокуратура тарабынан чечилиш керек, жергиликтүү бийлик тарабынан, бийлик өкүлдөрү тарабынан чечилиш керек. Ал эми пикет митингдин негизги максаты ошо биздин мынакей чечилбей аткан көйгөйүбүз бар, ушул чечилбей атат деп гана коомчулукка жеткизүү. Ошондуктан баягы мыйзамды жазганда биз пикет митинг болуп аткан, тынч жыйындар болуп аткан жерге журналисттердин ээн эркин катышуусундагы киргизгенбиз да. Журналисттер барып, ошол катышуучулардын көйгөйүн сурап, ошолорго суроо берип, тактап, анан массалык маалымат каражаттары аркылуу кайра коомчулукка жеткизсе, анан коомчулук өзүнүн баасын берет. Булар туура чыгып атабы же бийлик туура эмес кылып атабы, балким булардын талабы туура эместир деген ошондой коомчулуктун максаты. Ал эми канчалык деңгээлде туура талап коюлуп атат деген дагы суроолор болуп калат да. Көбүнчө бийлик айтат, булардын талабы туура же туура эмес деп. Бул дагы туура эмес. Ар кандай талап менен чыкса, баягы күч колдонуу болбосо, мыйзам бузуу болбосо, ар кандай талап менен чыга берсе болот. Мисалы үчүн ошол эле демократиялык өлкөлөрдө мындай атайын күлкүлүү бир талаптар менен чыгышы мүмкүн. Жаңы жылдын астында же дагы бир мындай даталуу күндөргө карата президент асмандагы булуттун баарын айдап жок кылсын деген мисал айтам да. Же болбосо мына менин көзүм асман капкара көрүнүп атат, ушуну көгүш боекко боеп берсин деген бийлик, ошону мындай бир адамдын, акыл эстүү адамдын мээсине сыйбаган талаптар да болуп калышы мүмкүн. Бирок ушунун баардыгы коомчулукка жетиш керек да. Коомчулук ушулардын талабы канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ушулардын талабы канчалык деңгээлде аткарылса болот деген анын бааны коомчулук бериш керек. Бул пикет митингдердин негизги максаты ушул. Рахмат, бизде мейманда укук коргоочу Азиза Абдурасулова болду. Жаңылыктарды улантабыз. Бишкекте жаштар арасында алгылыктуу болуп, бирок кесепети оор жыйынтыктарга алып келүүчү спайс баңгизатын сатуучу кармалды. Кыргызстанда биринчи жолу спайс боюнча кылмыш иши козголгон. Бүгүн баңгизаттардын көзөмөлдөө органдарынан билдиришти. Кылмышка шектелип 28 жаштагы жаран кармалып, шектүү адамды текшере келгенде анын жанынан 4,5 килограмм спайс баңгизатынын бир түрү табылган. Мыйзамдар боюнча шектүүнүн эгер айыбы аныкталса 27 жыл эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле андай жарандын үй мүлкү да толук камакка алынат. Белгилүү өзбек ырчысы Юлдуз Усманова президент Ислам Каримовду падышага теңейди. Аткаруучу Каримовго арнап ыр жазып, анысын 22 декабрда Ташкенттеги Дедеман ресторанында ырдап берди. Самарканд аттуу чыгармасында аткаруучу Каримовдун Амир Темурдун мураскерлерин атап, ага мактоо сөздөрүн багыштайт.
Юлдуз Усманова 2005 жылдан тарта бийликтин сүймөнчүлүгүнөн кетип, өлкөдөн оолак жашап Өзбекстанга 2011 жылы кайтып келген. Бийликтин көңүлүн алуу аракетиндеги ырчы азырынча чоң сахнага чыга элек жана чыгармалары жергиликтүү ТВ менен радиого коюла бериле элек. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.